علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Abdullah ibn Amr ibn As ушундай деген экен. Силер Куранды үйрөнгүлө, Куранды башкаларга үйрөткүлө, кыямат күнүндө Куран тууралуу сураласыңар. Же сыйлык аласыңар, же ага жаза аласыңар дептир. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз, балдарыбыз Курандан алыс жашабасын. Балдарыңардын бардыгын молдо кылып салгыла дегендик эмес бул. Ыймандуу мусулман кылалы балдарыбызды. Куранды сыйлай турган кылалы. Жеткенден биз топурак астында калганда ушул атамдын деп мүрзөгө барып, ошол жерде бир Куран окуй турган урпактарды таштайлы. Ар бирибиз аракетибизди кылалы. Ушу тарыхыбызда мындан мына бир 30-40 жыл мурун Mahmud Halil Husari деген Египетте чоң кары өткөн. Ал кишинин үнү менен, ал кишинин тажибити менен дүнүйөнүн бүтүн карылары тарбияланып келген. Ушундай Куранды тунук окуган. Ошо кишинин тарыхы карасаңыздар, атасы ушундай такыба болгон экен. Дайыма мечиттерден чыкпай, дайыма зикир Алла Таалага жалынып, жалбарып дуа кылчу экен. Бир күнү түшүндө ушу белинен дарактар өсүп чыгыптыр. Жүзүм дарактары. Адамдар келип жүзүмдөн жулуп жешет экен, кайра жүзүмдөр пайда болот экен. Таң аткыча ошо түш менен болот. Эртең менен туруп бул эмне түш болду деп анан бир аалымга барып ушундай түш көрдүм дегенде, сенин уругуңан, сенин тукумуңан адамдарга жемиш берип тура турган улуу зат чыгат деген экен. Сен тамагыңды, ичкен тамагыңа өтө көңүл бургун, адалдан жеген. Андан кийин уруктугуңа көп дуа кылгын деген. Ошондон карасаңыз эми Алланын керемети Халил Хусари ошондон туулган, урматтуу бир тууган. Халил Хусари бул дүйнөдө жашап, ошондон Куран үйрөнүп адамдар, дүйнө эли үйрөнүп, ошо кишинин үнүнө кызыгып үйрөнүп, азыркы күнгө чейин дүйнөнүн мен деген карылар өзүнүн тажибитте болгон анча-мынча кемчиликтерин ошонун үнү менен тууралап алган адамдар ушинтип дүйнөдөн өткөн. Урматтуу бир тууган, бардыгыбыз такыба бололу. Бул улуу заттар кимдерден чыгат? Такыба атадан, такыба энеден чыгат. Талассыз өзүбүз аферист болуп, өзүбүз ары кимди жулуп жеп, ары кимди сыздатып туруп анан баланча болот деп эйли, урматтуу бир туугандар. Балдарга эгер чын менин баламан такыбалар чыксын, менин балдарым да ушундай бир Аллага жакындардан болсун десек, өзүбүздү тарбиялайлы, жеген тамактарыбызга көңүл буралы. Анан бу Ильяс өйдө турчу. Урматтуу бир туугандар, бу Ильяс деген канча жаштасың? 23 жашка чыккан. Мына бул жерде азыр пешин намазга азан айтты. Ибин деген байкебиз бар. 35 жылдан бери ушул жерден азан айтып жүрөт ушу киши. Ушу мечиттерди тазалап, ошо кишинин уулу болот. Ушу жаш кезинде 13-14 жашында Египетке жөнөткөн экен. Египетте барып Алижан Кареке деген азыр Орта Азияда бардыгыбыз сыймыктанган, 10 кырааттан ижаза берген. 10 кырааттан ижаза деген пайгамбарыбыз кандай окуса так ошондо үйрөнүп, сахабалар ооздон оозго келген, алтын чынжырга байланган Алижан деген кареке бар. Ошо кишинин колунда Египетте окуп, ал киши Ташкентке келсе, Ташкентке барып, кече мен Ташкентте болуп келдим. Ошо Ильястын окуган жери бир аткана бар экен. Бир аткананын бир бурчунда бир кичикей комнатада окуп, ошо кишиден толук ижаза алып келди. Анан ижазасында мына көрдүңүздөр, урматтуу бир туугандар. Мына бу жерде Алла Таала Жибраил алейхиссаламга окуп берген. Жибраил алейхиссалам пайгамбарыбызга окуп берген. Пайгамбарыбыз Зайд ибн Сабит анан уланып отуруп келип, мына 29-чу адам Алижан Кареке, Али ибн Файдуллах деп Алижан Кареке. Ал киши түрү, калгандарынын баары дүйнө менен коштошуп кеткен. Мына Алижан Кареке. Андан кийин мына Ильяс ибн Байкенин уулу мына Ильяс. Бул ушундай. Алла Таала Жибраил алейхиссалам окуп берип, Жибраил алейхиссалам кандай окуп берген болсо,
пайғамбарыбыздан қанша бір сахаба оққан болса, алар пайғамбарыбыздан кейінгі киши болуп калат. Пайғамбарыбыздан Құранды 100 миңдеген адамдар оққан, бирок ошондойлордун арасынан дагы канча бир эле алакан менен бармак менен санай турган адамдар пайгамбарыбыздын өзүндөй кылып окуй алган. Зайд ибн Сабит, Абдуллах ибн Мас'уд, Убай ибн Кааб деген сыяктуу ошондой ижаза берген. Алардан миңдегендер уккан, бирок ошо Куранга нутуку келген, Кудай насип кылгандар алардан кийинкилер 3-чү киши болот. Андан уккандар 4-чү киши болот. Так ошондой оккан. Алтын чынжыр деп коет муну. Көрдүңүздөр, пайгамбарыбызга уранып, пайгамбарыбыздан Жибраил алейхисаламга Алла Таалага уланган чынжыр ушу көрдүңүздөр. 30-чу болуп мына биздин астыңкы балдарыбыз чыга баштады. Кече Ташкентке барсак, карасаңыздар, бу кимдин Ильястын үнүн 30 параны окутуп жаздырышыптыр. Аларда урмат кылып, эми силердин кыргыз балаңар силерден биринчи чыксын, биз жакында бардыгын монтаждап бүтүрөбүз. 30 пара Куранын мына бул Ильясты өзү өңүнөн көрбөй туруп, биягынан окусаңыз, кыргыз окуп атат дебейсиз. Арабча окуйт, арабча. Муну Курандын тажвидти билгендер түшүнөт. Муну тажвид илимин билгендер жакшы түшүнөт. Араб окуп атат деп ойлойсуз. Мына ошенткен балабыз мына көрдүңүздөр. Эми бул кишинин да тарыхын айталы да. Ибн Байке мына бу жерде азанчы болуп, ушул жерде үнү менен канча жылдан бери азан чакырып, ушул жерде коронун мечиттин ичин шыпырып, коро шыпырып, ушул жерде 35 жыл өмүрүн ушул жерде өткөргөн адам. Ушу кишиден сурадым, мечитке кантип келип калгансыз 30 жыл мурун десем, 89-жылы дейт, троллейбус айдайт элем дейт. Бул кишинин аты атасынын аты Жапар болгон экен. Жаббар деп, Абдул Жаббар деп ушундай молдо киши, алым киши болгон экен. Анан раматылык апасы калган экен. Апасы троллейбус айдап жүргөндө орозо күнү ушу Ибн Байкени балам, бобу фитир садаканы алып барып бер мечитте, ал кезде Союздун учуру ушул эле мечит болгон экен шаардын ичинде. Алып барып бер күнөө болот десе, биринчи күнү келип дейт. Ушул жерде ал кезде куроолор ушундай эле, бу жерге туруп мечиттин сүрүнөн сүрдөнүп жаш баламын дейт. Денелерим тердеп 2-3 саат туруп кире албай кайра кетип калдым дейт. Үйгө барсам, апама алып барып бердиңби? Жок апа, сүрдөнүп кире албай койдум. Кайра урушуп туруп, балам, орозо чыккыча алып барып бер. Кайра келсем, ушул жерде бир Ахматова деген адам жашаган. Эч бала чака көрбөй, мечитте жашап жүрүп, ушу намазда отуруп туруп өлүп калды ошо киши. Карасаңыз, ошо киши тосуп алды дейт. Тосуп алып чай берип, мечитке жүрөгүм тартыла баштады. Анан келип ушул жерде кичине мечитке намаз окуп жүрдүм, бир аз намаз окуп үйрөнсөм, ошол кезде анан Кимсанбай ажеке рахматылык өтүп кетти былтыр. Ошо киши муфти болбой, үнүң жакшы экен, ушу кыргызча үн экен, сен азан айт деп анан азанчы кылып калтырып, ошол күндөн баштап анан ушул жерде кызмат кылдым дейт. Эч бир байлык деп жутунбаган Ибн Байкени көрсөк, эми ушу мусулмандык сыпатты мында көп чагылдырган адам карасаңыз. Ошондой кызматынан улам, ушул жерде мечитте азан айтып, ушул жерди шыпырып жүрүп, мына балдар ушуга жетишип атат, урматтуу бир туугандар. Алтын чынжырга уланып атат, алтын чынжырга. Пайгамбарыбыздын алтын санжырасына уланган жигитибиз ушу. Кудайым буйрса, мындан кийинки өмүрүндө Кудайым узун кылсын, берекелүү кылсын, ошо устаздарынын дуасын алсын. Алижан Кареке айтып атат, менден ушу канча бир шакирттерим, эң сүйгөн шакиртим ушу деп кече айтып өттү. Ыйлап көзүнө жаш алып, ушу мен 10 кыраатты үйрөнгөндө, ушуну менден да адамдар үйрөнсө экен дедим элем. Ушу силердин жергеңерден ушу мага чыгып калды. Жүрөгү байланган дейт. Бир күнү жашыраак Ильяс жаныма келди дейт. Устаз, түндө түш көрдүм. Түш көрүп, сиздин тизеңизге башымды коюп алып, Ясин сүрөсүн окуп берип атыпмын деп айтты дейт, көрдүңүздөр. Ясин сүрөсү Курандын жүрөгү деп аталат, урматтуу бир тууган. Ким эмне кылса түшүнө да ошол керек болот экен да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарыбыз, бардыгыбыз ниет кылалы. Бардыгыбыздын урпактарыбыздан улууларды чыгарсын. Курандын ээлерин чыгарсын, такубаларды чыгарсын. Ушу кезибизден Аллахым, мен кыяматка чейинки келе турган урпагыман адамды алдай турган, адамдын акысын жей турган, Алла Таалага каршы иш кыла турган, адамдарды сыздата турган бир да адам чыгарба Кудайым. Кудайым жалаң такубаларды чыгар, жалаң Куранга кызмат кылгандарды чыгар деп бардыгыбыз дуа кылалы. Алла Таалам бардыгыбыздан разы болсун. Кудайым Ильяс инибизди, балабызды узун өмүрлүү кылсын. Кудайым Ахлул Куран болуп, Халил Хусарийге окшогон, улуу шейхтерге окшогон, ошо алтын чынжырга уланган бактылуулук насип кылыптыр. Ошо жашоосу да алтын чынжыр болуп улансын. Алла Таалам бардыгыбыздын дуабызды кабыл кылсын. Бирахматика я архамар рахим.